Дайыма мыкты ден соолукта болуңуздар. Урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Атым Искендер Шаршеев, экономист, саясаттануучу. Бүгүнкү темабыз Кыргызстанга каршы боло турган санкциялар. Ошо 24 февралда 26 жылы азыркы ошо күндөрү арыз эле калды го дейм. Евро биримдик Кыргызстанга каршы негизи Орусия менен Украинанын согушунун себепкери болуп жатат бул нерсе. Орусияга каршы 20 баштык санкцияларды киргизген жатышат да, 20 пакет. Ал 20 пакетте ошо Кыргыз мамлекети аталып жатат. Булар деген алгачкы жолу биздин мамлекетибизге каршы anti-circumvention tool деген аспапты колдонгонун жатышат. Эмне деп которсок, бул деген жалпы Кыргыз мамлекетинде же Кыргыз мамлекетиндей санкцияларды буйттап өтүүгө жардам берген Орусияга аракеттерге каршы аспап деп которсок болот да. Бул деген эмнеге келип атат? Анткени булар айтып атат да, Кыргызстан менен негизи Эстония, Венгрия, башка өлкөлөр менен силер болгон баягы ички соодаңар 500% өсүп кетти деп айтып жатышат. Мисалы үчүн ошо Кыргызстан эч качан колдонбогон жогорку деңгээлдеги аспаптарга, жанакы эки ишке колдонулуучу, бир четтен согушка, бир четтен тынчтык мындай өндүрүшкө ошо жабдыктардын сатуу сандары абдан катуу зор өсүп кетти дейт да. Ошо өсүп кеткенге жараша силер Орусияга сатып атасыңар деп бизди айыптап атышат евро биримдик. Негизи ошо санкциялар боюнча кайсы жабдыктарды же товарларды киргизгенге чектөө салганы жатышат. Бул деген ЧПУ менен, мисалы үчүн станоктор. Станок ЧПУ числительно программируемое устройство деп которсок болот. Орусчасын, кыргызчага которсок бул деген компьютер менен башкарылуучу жабдыктар да. Ошол нерселерге каршы, аларды киргизгенге каршы ушундай бөгөт коюлат. Анан негизи өндүрүштүк жабдыктарды киргизгенге бөгөт коебуз дейт, станокторду киргизгенге бөгөт. Радиоэлектрондук жабдыктарга каршы ушундай бөгөт коебуз дейт. Бул деген радио, рация, базалык станциялар, соталык мындай системалар, телефондор, ошолорго каршы чыгышы мүмкүн да ушундай. Интернет менен иштөөчү ошо Wi-Fi роутер ушундай сыяктуу нерселерге да болушу мүмкүн санкция. Башка компьютердик техника жана электроникага да санкция тарап кетиши ыктымал. Кытай дайыма Орусиянын досубуз дейт, Орусияны колдойбуз дейт, Батыш менен согушабыз дейт, бирок Кытайдан көп нерсе евро биримдиктин ишкерлери жасашат. Евро биримдиктин бренди менен Кытайдан бизге товар кирет. Ошол да товар кирбей калышы мүмкүн. Кээ бир телефондор, кээ бир маркалар, кээ бир ушундай брендтер Кытай тарапта бизге жибербей коюшу мүмкүн. Ошо санкциялардын астында турабыз деп. Анткени Кытай ишкерлери сооданы кылыш үчүн бир санкцияларга баш ийет. Албетте максаты ошо Орусия Украинага каршы согушта ошо Кыргызстан аркылуу жабдыктарды алып, анан куралын жасап атат жана Украинаны ушуну бомбалап атат деп айтып жатышат. Албетте кээ бир маалыматтар боюнча Түркия же ошол эле Венгрия, ошол эле Беларусь аркылуу, ошол эле мисалы үчүн Казакстан аркылуу, Өзбекстан аркылуу товарлар көп көлөмдө кирет Кыргызстанга караганда, бирок булар деген эң алсызын чап деген принцип менен бизге ошо же болсо келиним айтам кереге сен ук деп ошо Казакстанга эскерүү бериш үчүн же Өзбекстанга эскерүү бериш үчүн Кыргызстанды чабат экен да санкция менен. Ушундай ойдо болуп атышат булар. Албетте мурун эч качан ушундай нерселер болгон эмес. Мурунку Советтер Союзунун өлкөлөрүнүн арасында санкциялар. Анткени Кыргызстанга каршы болгондо дагы санкциялар кээ бир компанияларга даректүү санкциялар болгон да, компания, банктарга каршы. Мисалы үчүн ошо 25-жылы Керемет банкка каршы ушундай санкция болгон, Толубай банкка каршы болгон, жана ошол Евразиялык сактоочу банкка каршы болгон, жана ошол стейблкоин рубль менен иштеген A7, A5 деген ошо криптовалюта менен аракеттенүүчү, алек болуучу ушундай компанияга каршы санкция болгон да. Анан албетте бул деген банктардын кээ бир учурунда банк корреспонденттерди алмаштырууга алып келген өткөндө. Кичине инфляцияга салым салды дейт, бир 2-3% кошуп берди дейт. Анан албетте кээ бир ошол Орусиянын долбоорлоруна бөгөт салды дейт. Ошо Орусиянын долбоорлору мисалы логистикалык хаб салынып жаткан Кыргызстанда 1,7 гектардык. Ага дагы ушундай куралбай калды дейт, кичине жай басаңдап калды дейт курулуш. Ошо санкциянын аркасы менен. Эми биздин мамлекет расмий ошо англа тилдүү
прессада карасак кандай маалыматтар жүрөт? Биздин мамлекеттин позициясы ушундай көрсөтүлүп жатат. Биздин өлкө айтып атат, силер эмнеге ошо санкцияларды киргизип атасыңар? Биз өзүбүз эле өзүбүздү чектедик, камарабагыла санкция киргизбегиле деп ошо аңгла тилдүү басылмаларда жүрөт да ошо нерсе. Башка жерде ошо Бишкек расмий евро биримдиктин өкүлчүлүгү ошол Дэвид О'Салливан менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп жатат, консультацияларды жүргүзүп жатат, кеңешме кылып атат деп айтып жатышат. Февралда 26-жылы башталды дейт. Албетте расмий түрдө ошондой санкциялар болот деген расмий булактарда маалымат жок деп биздин мамлекет айтып атат ошол батыш прессасында. Жана биздин мамлекет биз деген өзүбүздүн улуттук кызыкчылыктарды коргойбуз. Анын ичине бизге дагы ошол Орусия менен соодалаш аракеттерибиз, карым катнаштарыбыз кирет. Орусия менен болуп жаткан соодабызды дагы коргойбуз деп биздин мамлекет батыш прессада айтып жатыптыр да. Анан албетте кандай мындай иш жүзүндө, практика жүзүндө бул кесепеттерге алып келет. Мисалы үчүн бизде ошо сокторду жасоочу жабдыктар органикалык Австриядан келет да. Мисалы үчүн ошо сүт жасоочу мындай жабдыктар, алар да ошо Австрия, Германиядан, Польшадан келет. Бизге жылуулук насостор, үйдү жылыткан жаңы технология, ошол жашыл технология деп эсептелинген. Австриядан келет, Германиядан келет, Польшадан да, Словакиядан да келет. Бизге мисалы үчүн ошо кээ бир насостук ушундай жана электро менен иштеген мындай инверторлор, ошо күн батареялары менен иштеген жашыл технология бул дагы. Алар да ошол Австрия, Германиядан келишет. Жана ошо кээ бир ушундай жогорку электроэнергия менен иштөөчү жабдыктар дагы көбүнчө азыр Кытай басып кетсе дагы кээ бир бөлүктөр баары ушул евро биримдиктен келет да. Албетте бул деген инфляцияны ошо Standard & Poor's агенттик бар эл аралык, алардын баамдоосу боюнча бул санкциялар азыркы биздин тез өнүгүп жаткан экономиканы басаңдатып ийиши ыктымал дейт. Мисалы үчүн алар айтып атат, бүгүнкү күнү экономиканын ылдамдыгы 9%, 11%га чейин чыгып кетип атат дейт. Санкциялар киргизгенден кийин 1-2 жылдын ичинде экономиканын ылдамдыгы ошол 6,5 же болбосо 4,5%га түшүп калат дейт да. Ошо пайызга келип калат дейт. Ошо демек бир мындай айтканда 3-4 же болбосо 5% жоготуп калат да экономикабыз. Анан албетте Орусия менен айтат, соода 21-жылы 2 миллиард доллар болсо, 23-жылы ошол 5 миллиардга чейин чыкса 3,3 миллиард деп расмий түрдө айтылат. Ал эми 25-жылы 5 миллиардтан ашса, анда 26-жылы ошол Орусия менен болгон соода кайра 2 миллиардга түшөт деп ушундай божомолдоолор айтылып жатат бүгүнкү күнү. Албетте бүт анда биздин мамлекетибиз толугу менен Кытайдан көз каранда болуп калат. Эми Кытайдын сапаты шүгүр да, өсүп атат күндөн күнгө. Бүгүнкү күнү европалык мындай сапат деген түшүнүк дагы мурун бренд болсо, мурун Европа номер 1 десе Германия мисалы үчүн. Азыр Кытай ошол деңгээлге жетип калды. Баары Кытайга кайра айланып кетет окшойбуз, анткени Кытайдын жабдыктары 5 же болсо 10 эсе европалык жабдыктарга караганда арзаныраак түшөт да. Ошо Кытайдын койнуна бизди евро биримди түрткөнү атат ушинтип. Албетте ошо эгерден санкциялар узак убакытка чейин иштеп калышы ыктымал, анткени санкцияларды киргизиш оңой дейт, санкциялар чыгарыш кыйын дейт, санкциядан чыгыш. Бирок 100% бул санкциялар азыр кирип калат деген дагы кепилдик жок, анткени ошо эгерде Дэвид Салливан менен сүйлөшүүлөр жыйынтыктуу болсо биздин мамлекеттик, биз ошо биздин дипломатикалык корпус буларга түшүндүрсө евро биримдикке, силерден биздин жашообуз көз каранды эмес, сиз эле жашап атабыз. Орусиясыз жашасак биз аябай экономикасы начар болуп калат, Орусиянын базары баары бизге маанилүү деп түшүндүрүп берсе, анан эмнеге баары бир да Казакстан Түркияга мисалы үчүн санкция салбайт да? Түркияда деле мисалы үчүн эң чоң ушундай товарлардын көлөмү өтөт Орусияга. Бирок бизге ушундай асылып атышат да. Ошону түшүндүрүп берсе биздин дипломатикалык корпус, анда кичине бул нерсе болбой деле калышы ыктымал да, санкция болбой калышы ыктымал. Муну биз ошо 24 февралда билебиз, жакын эле калды. Ошон үчүн ошондой абал болуп жатат туугандар. Ишкерлерге эми кимге кыйын болот? Ошо жогорку технологияда өндүрүшчүлөргө кыйын болот. Кээ бир ошо өндүрүштүк товарларды евро биримдиктен саткандарга кыйын болуп калат азыр. 2-3% инфляция өсөт. Азыр 8,3 болуп атат. Бир 10-11%га чейин өсүшү ыктымал инфляция.
Жалпысынан дагы репутацияга кичине сокку болот да, баягы эң жогорку мындай деңгээлдеги адеп ахлактуу мындай жакшы аты ак инвесторлор келбей калышы ыктымал. Санкцияңар бүтсүнчү анан келебиз деп калышы ыктымал. Бул да кичине туура эмес болот биз жакка. Ошондой тугундар. Кандай ойлойсуздар? Санкциялар болобу, болбойбу? Евро биримдик бизди түшүнөбү? Анткени биз жаңы өсүп келаткан өлкөбүз, ушундай өнүгүп келаткан. Же болбосо силерге эле алыбыз жетет бүгүнкү күндө деп туруп бизге чабабы? Ошол боюнча ой пикириңерди комментарийлерден жазып койгула. Эмки видеолордон көрүшкөнчө.